Beşinci mikrofon. Bütün Kırgızstan madumları. Meniki процедуралык mesele. Azır doğuş berdik. Geçe koordinациялык кеңеште söz кылдык эле, урматтуу жетекчилер. 30 депутат отурабыз дагы 80 добуш беребиз деп. Азыр мына ратификация маселесине караганда СМСтер келди окшойт, WhatsApp буйруктар келди окшойт, баары чуркап келди дагы добушун берди, ошол бойдон жыты да калбай кетишти. Эч кимиси калган жок мына. Таандай болуп каптап келишет дагы 5 мүнөттөн кийин жок. Мунаны ошол телефон менен башкарыласыңар деген сөз ушул. Бул бир. Экинчиси мына биздин аркабызда Эрбаев, Айдарова, Токтошев үчөө тең жок. Үчөө тең за болуп чыгып атат. Ким бар эле? Билбейм. Себеп Токтошев кече уруксат сурап, расмий түрдө жумуш сапары менен кеткен. А киши жок. Мына ушундай. Мына момундай нерселерди баштаганыбызда бираз өзүбүздөн баштайбыз деп кече сүйлөштүк эле. Акылдашышыбыз керек эле. Кичине бир тартипке келишибиз керек деп. Тартип өзүбүздөн башталышы керек. Билем. Мен айттым өткөндө, комитетте эле айттым. Алгалай бер кыргыз эл карыздардын койнунда. Өкүрө бер, өлө бер, сыйыртмагың колуңда деп. Мына дагы кезектеги карызды алып атабыз. Эмне максатта, канча, кандай шартта эч нерсени билбей туруп, мына жердеги жок депутаттарга дагы күбөлүк бердик. Күбөлүк берип койдук. Акыретте жообун бересиңер баарыңар. Мына ал жакшы эмес. Мен ушуну эскертүү гана катары айтып атам. Процедуралык маселе. Урматтуу жетекчилер, регламент одоно түрдө бузулду. Буну эске алып коюңуздар. Тарых ар бир кишинин баасын берет өзүнүн убагында.